Assalamu alaikum угарман. Siz Жүрөктүн ачкычы каналындасыз. Бул каналда Курандын кыргызча маанисин угасыз. Көңүл коюп ниет менен угуңуз. Пайдалуу болсо жакындарыңызга бөлүшүп коюңуз. Ырайымдуу, мээримдүү Аллахтын аты менен баштаймын. Эстегин, Ибрахим. О Роббим, мага өлүктөрдү кандай тирилтериңди көргөз дегенде, Аллах, ишенбей жатасыңбы деди. Ибрахим айтты, жок, андай эмес. Бирок жүрөгүм бейпил болуш үчүн сурап жатамын. Аллах айтты, куштан 4 карма дагы аларды өзүңө жакындатып союп, жиликтеп, ар бир тоого алардын бөлүктөрүн чачып ташта. Анан аларды өз аттары менен чакыр. Сага тез учуп келишет. Жана билип койгун, Аллах кудуреттүү, даанышман. Дүйнөлөрүн Аллах жолунда сарптаган кишилердин мисалы 7 машакты өндүргөн бир дан сыяктуу. Ар бир машакта 100 дан болот. Аллах каалаган пендесине ушул сыяктуу көбөйтүп берет. Аллахтын пейили, илими кенен жана билүүчү. Мал дүйнөсүн Аллах жолунда сарп кылып, артынан колко кылбаган жана заар сөздөрүн ээрчитпеген адамдар үчүн Роббисинин алдында көптөн көп сооптор бар. Жана аларга эч коркунуч жок. Жана алар кайгы капага да батышпайт. Сөз жана жирүү өзүнүн артынан заар сөз ээрчиген садакадан жакшы. Аллах беймуктаж жана бейпил жумшак. О ыйман келтирген адамдар, Аллахка жана акырет күнүнө ишенбеген жана мал дүйнөсүн адамдарга эл көрсүн үчүн садака кылуучу кишилерге окшоп, берген садакаларыңардын колко кылуу жана заар сөз менен жокко чыгарып албагыла. Анын мисалы үстүн топурак баскан аска таш сыяктуу. Качан ага каар, нөшөр, жамгыр жааса, жууп жылаңачтап коет. Ушуга окшош алар жасаган иштеринен эч нерсеге ээ болбой кур жалак калышат. Аллах капыр коомдорду туура жолго баштабайт. Мал дүйнөлөрүн Аллахтын ыраазычылыгын көздөп, Аллах берүүчү соопко бекем чын ишенимдери менен садака кылган адамдардын мисалы бир бийик тегиз жердеги бак бостон сыяктуу. Ага нөшөрлүү жамгыр жааса, түшүмүн 2 эсе көп берет. Эгер ага нөшөрлүү жамгыр жетпесе, себелеген жамгырдан да пайдалуу боло берет. Жана Аллах силер жасаган бардык ишиңерди көрүүчү. Силерден бирөөңөр астынан дарыялар аккан, ичинде ар түрдүү мөмөлөрү болгон жүзүм жана курма багы болушун, жана өзү картайып бала бакырасы да алсыз болгон бир мезгилде бак бостонуна отун бороон тийип өрттөп кетишинен каалайт беле? Аллах силерге аяттарын ушинтип баян кылат, пикир кылышыңар үчүн. Аятта Аллах Таала берген садакасын колко кылган жана артынан заар сөз ээрчиткен адамдарды картайганда эң чоң байлыгы бак бостону күйүп кеткен кишиге окшоштурду. О ыйман келтиргендер, өзүңөр иштеп тапкан нерселерден жана биз силер үчүн жерден чыгарып берген дан, жер, азыктар, мөмө жана башка ушул сыяктуу нерселерден эң асыл тазаларын садака кылгыла. Жана алардан төмөн начар болгондорун садака кылууну ниет кылбагыла. Бул аятта Аллах Таала парыз садака зекет болсун же ыктыярдуу садака болсун, эмнеси болсо да адал тазаларынан садака кылууну буйруп жатат. Садака эң улук, эң таза, пакиза Аллах жолунда болуучу болсо, демек эң тазаларын берүү керек. Аны өзүңөр да албайт элеңер, алсаңар да андан көзүңөрдү жумуп жактырбай аласыңар. Жана билгиле, Аллах бейик муктаж жана мактоого татыктуу. Шайтан силерди кедейлик менен коркутат жана бузукулуктарга буйрат. Аллах болсо силерге өзүнүн кечиримин, фазилетин убада кылат. Аллахтын ырайымы, фазилети кенен билүүчү. Аллах каалаган пендесине хикмат, илим, даанышмандык берет. Кимге хикмат берилген болсо, демек ага көп жакшылыктар бериптир. Муну акылдуу адамдар гана баамдай алышат. Силер кандай садака же назир кылсаңар, Аллах аны билип турат. Залымдарга Аллах тарабынан жардамчы жок. Эгер садакаларды ашкере кылсаңар, бул жакшы. Эгер жашыруун кылып кембагалдарга берсеңер, бул да силерге жакшы. Бул экөө тең силердин күнөөңөрдү жуйт. Жана Аллах силер кылып жаткан ишиңердин кабардар. О пайгамбар, аларды туура жолго салуу сенин колуңда эмес. Сен болгону аларга чындыкты жеткирүүчүсүң. Бирок
Аллах өзү каалаган пендесин туура жолго баштайт. О момундар, кандай жакшылыкты мүрүктү садака кылсаңар, ал өзүңөрдүн пайдаңарга. Эгер чыныгы момун болсоңор, Аллахтын жүзүн үмүт кылып гана садака кылсаңар жана кандай гана жакшылыкты садака кылсаңар, силерге зулум кылынбаган абалда сообу өзүңөргө толук кайтарылат. О момундар, силер Аллахтын жолунда жүрүп, тиричиликтен тосулган, жер бетинде сапар кылууга мүмкүнчүлүгү болбогон, бирок билбеген адам аларды бирөөдөн сураганга ыйба кылгандан улам бай деп ойлогон кембагалдарга садака кылгыла. Аларды көрүнүшүнөн тааныйсыңар. Алар адамдардан суранышпайт. Кандай гана жакшы садака кылсаңар да аны Аллах билүүчү. Түнү күнү ар дайым мал дүйнөсүн жашыруун жана ашкере түрдө садака кылган адамдар Роббисинин алдында көбөйтүрүлгөн сооптору бар. Аларга коркунуч да жок жана алар капа болушпайт. Сүткорлук менен пайда жеген адамдар кыяматта шайтан уруп акылдан азган адам сыяктуу мүрзөлөрүнөн турушат. Бул алардын соода деле сүткорлук сыяктуу деген сөздөрү үчүн жаза. Аллах сооданы адал, сүткорлукту арам кылган. Ал эми кимге Роббиси тарабынан сүткорлуктун арамдыгы жөнүндө насаат баян келсе жана ал тобо кылып токтосо, өткөндөгүсү өзүнө адал жана келечек иштери Аллахка тапшырылат. Жана ким сүткорлукка кайтса, ошол гана тозокулар жана алар анда түбөлүп калышат. Аллах сүткорлуктун пайдасын жоготот жана садакаларды пайдалуу кылат. Аллах ар бир күнөөлүү капырды сүйбөйт. Караганда сүткорлук процент пайда келтиргендей, ал эми адал кирешеден садака берүү чоң чыгашадай көрүнөт. Чындыгында абал мунун тескерисинче. Садака берген өнүп өсүп береке табат. Сүткорлуктан пайда табам дегендер көп максаттарына жете албайт. Иман келтирип, жакшы амалдарды жасаган, намазды шарттары менен аткарган жана зекети берген адамдар Роббисинин алдында сооптору даяр жана аларга коркунуч да болбойт, кайгы капага да батышпайт. О иман келтиргендер, Аллахтан корккула жана эгер момун болсоңор, мурун алып жүргөн сүткорлук пайдаңардан калганын албагыла. Эгер андай кылбасаңар, Аллах жана анын элчиси тарабынан силерге каршы жарыялана турган согушту билип койгула. Жана эгер тоба кылсаңар, пайда кошулбаган акча мүлкүңөр өзүңөргө. Ошондо бирөөгө да зулум кылбайсыңар, силерге да зулум кылынбайт. Эгер карыз алуучу начар турмушта жашаган киши болсо, бай болгонго чейин күткүлө. Эгер карызыңарды садака кылып жиберсеңер, өзүңөргө жакшы, эгер билсеңер. Аллахка кайтарыла турган күнүңөрдөн, кыяматтан корккула. Кийин ар бир жан ээси өзүнүн ишине жараша толук натыйжасын алат жана аларга зулум кылынбайт. О иман келтиргендер, белгилүү мөөнөткө карыз алды берди кылсаңар, ал мамилени жазып койгула. Ортоңордо бир жазуучу адилет менен жазсын. Ал Аллах үйрөткөндөй адилеттик менен жазуудан баш тартпасын. Сөзсүз жазсын жана мойнуна карыз алуучу киши айтып жаздырсын. Ал Роббиси Аллахтан корксун жана андан карыздар бир нерсенин да кембитпесин. Эгер мойнуна карыз алуучу адам акылсызыраак, алсыз же айтып жаздыра албаган тутук болсо, анын ишенимдүү өкүлү адилеттик менен айтып турсун. Жана өзүңөр ыраазы болгон күбөңөрдөн 2 эркек кишилерди, эгер 2 эркек табылбай калса, 1 эркек жана 2 аялды күбөлүккө тарткыла. Аялдардын бири баш адашса, экинчиси эскертип турат. Күбөлүккө чакырганда күбөлөр баш тартышпасын. Аны карызды аз болсо да, көп болсо да өз мөөнөтүнө чейин жазып коюудан эрикпегиле. Ушунуңар Аллахтын алдына адилеттүүрөөк, күлүк үчүн бекемирээк жана шектенип калбашыңарга жакыныраак. Ал эми араңарда айлантып жаткан накталай соодаңар болсо, аны жазбай эле коюшуңар да силер үчүн күнөө жок. Бирок эгер унутуп калуудан корксоңор же аныгыраак болушун кааласаңар, өз ара соода кылсаңар деле күбөлөрдү тарткыла. Жана жазуучу да, күбөлөр да зыян тартып калышпасын. Эгер мунун тескерисин жазасаңар, силердин бузукулугуңардын белгиси Аллахтан корккула. Аллах силерге ушинтип таалим берет. Аллах ар бир нерсени билүүчү.
Эгер сапарда болуп жазуучу таппай калсаңар, карыздын наркын тең колго илингендей күрөө алсаңар болот. Эгер бири-бириңерге ишенчүү болсоңор, жаздырбай жана күрөө албай эле ишенилген адам аманатын өз мөөнөтүндө аткарсын жана Роббиси Аллахтан корксун. О момундар, күбөлүктү жаап жашырбагыла. Ким жаап жашырса, анын жүрөгү күнөөлүү. Аллах силердин ишиңерди билүүчү. Асмандардагы жана жердеги баардык нерселер Аллахка таандык. Эгер силер ичиңердеги ой, кыял, пейил максаттан турган нерселерди жашырсаңар же ашкере кылсаңар да, Аллах силердин ошол нерсе менен эсеп китеп алып кылат жана өзү каалаган адамын кечирип, каалаган азапка салат. Аллах ар бир нерсеге кудуреттүү. Пайгамбар өзүнө Роббиси тарабынан түшүрүлгөн нерсеге ыйман келтирди жана момундар дагы ыйман келтиришти. Бардыгы Аллахка, анын периштелерине, китептерине, пайгамбарларына ыйман келтирди жана биз Аллахтын пайгамбарларынын арасынан эч кимисин ажыратып ишенбей койбойбуз. О биздин Робби, биз сенин өкүмүңдү уктук жана аларга моюн сундук. Бизди кечире көр жана сага гана кайтабыз дешти. Аллах эч бир жанды кудуретти жетпеген нерсеге буйрубайт. Ар кимдин пайдасы да өз ишинен, зыяны да өз ишинен. О биздин Робби, эгер унутсак же ката кетирсек бизди жазалаба. Робби, биз мойнубузга бизден мурункуларга жүктөгөндөй оор ишти жүктөбө. О Робби, биздин үстүбүзгө кудуретибиз жетпеген нерселерди жүктөбө. Биздин күнөөлөрүбүздү өчүр жана кечир. Бизге ырайым кыл. Өзүң биздин кожоюнубузсуң. Каапыр коомдорго каршы бизге жардам бер. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул акыркы 2 аятты ким түн ичинде окуса, жамандыктан коргонуу үчүн ушул гана жетиштүү деген. Куран угуп жүрөк тынчтык тапсын. Укканыңыз үчүн Алла ыраазы болсун. Каналга каттала кетиңиз. Пайдалуу болсо жакындарыңызга бөлүшүп коюңуз.